Борбордук телеканалда күндүн темасы өз ишин улантат. Студиядан Нуржан Султанбекова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү эфирибиз жаштар эле эмес, азыркы тапта жалпы эле кыргыз элинин айыл жергесиндеги биздин эже байкелерибиз, ошол эле ата энелерибиздин китепке кызыгуусу тууралуу болмокчу. Эфирдин коноктору бир адамдан бир китеп долбоорунун негиздөөчүсү Бакай Акылбеков жана ушул багытта ыктыярчы Батырбек Асанов. Саламатсыздарбы? Биздин студияга кош келиптирсиздер. Бакай мырза, алгачкы эле суроом сизге. Бир адамдан бир китеп долбоорунун башталганына бир канча жылдын жүзү болуп калды. Сиз бул проектти баштаарда эмне максат менен баштагансыз? Ошол максатына жеттиби? Чоң рахмат. Бир адамдын китеп долбоору бул элибиздин руханий интеллектуалдык дарыметин жогорулатууга, китеп окууну даңазалоого, анан аз аздан болсо дагы билимге инвестиция жасоо деген бир чоң түшүнүктү киргизүү максатында башталган. Анан бунун келип чыгышына көптөгөн зарылчылыктар бар. Анын катарында өзүбүздүн китеп окуудан алыс чоңоюп калгандыгыбыз, учурдагы коомдогу проблемалар, баягы эме деген сөз бар го. Биздин коом китеп окубай калгандыгыбыз үчүн артта калганбызбы? Же артта калгандыгыбыз үчүн китеп окубай калганбызбы деген суроо бар экен да, чоң. Анын сыртында бизде ошол окуунун, билимден, китеп окуудан артта калгандыгыбыз себептен бүгүнкү күндө чоң проблемалар, чоң көйгөйлөр ошондон болуп атат да. Анан ошонун баардыгын эске алып, башка чет өлкөдөгүлөрдүн статистикаларын карап, биздин абалды элестетип, биздин окуучулар, студенттерди, айыл жергесин жалпы эле китептен алыс калганыбызды эске алып анан бул долбоор жазганбыз. Анан Кудайга шүгүр 3,5 жыл болду. Максатына жеттип, толук жеттик деп айтыш кыйын, бирок буюрса бир жакшы деңгээлде келатат. Биз ойлогондон жакшыраак деңгээлде келатат да, Кудай буюрса. Анан жете турчу бийиктиктер да калды да. Негизи эле бизде ошо бир проектти баштап эле анан баягы аягы уланбай эле калып кала берет го. Анан сиздердики учурда кандай иштеп жатат? Ошол эле багытта иштеп атасыздарбы же дагы башка проекттерди кошуп атасыздарбы үстүнө? Эң алгач бизде эме болгон, китепканаларды ачуу, жаңылоо деген нерсе болгон да. Себеби мисалы үчүн эгерде бир адамдарды, жоокерлерди согушка айдай турган болсоң, колуна сөзсүз биринчи курал беришиң керек экен, анан жөнөтүшүң керек экен дегенде. Анан бизде азыр окуучуларда элди китеп окугула деп канча миң кайталап айтканыбыз менен колуна жакшынакай жаңы заманбап китептерди бербегенден кийин, жакшы сунуштарды сунуштабагандан кийин, анын пайдасын жеткирбегенден кийин ал бир тыйынчалык экен да. Ошон үчүн азыр болсо ошол биринчи китепканаларды ачуу менен, жаңылоо менен баштаганбыз. Анан азыр бара жаштардын, элдин жалпы эмеси, салымы, алардын идеясы кошулуп отуруп, азыр китеп той деген иш-чарабыз бар. Борсок Travel деп ичинен бир адамдан бир долбоордун ичинен чоң бир бул ассоциация болуп калды дагы, анан ичинен көп багыттар бар да. Кайрымдуулук жаатында багыт деген кайрымдуулук жааты бар. Балдар үйү, карылар үйүнө китепкана ача турган. Борсок Travel деп ошол китепкөйлөрдү саякат кылдыра турган жагыбыз бар. Китеп той деп азыр эми ресторандардын баарын ээлеп, баягы напсимелли ашказанды тойгузган эме ресторандар, мааракелер болбостон, башказанды дагы рухказанды толтура турган тойлор болсун деп бир өзгөчө форматта китеп той деген иш-чарабыз болуп атат. Анан миңдеген адамдар катышып, китеп окуу оюндары, китеп окуу конкурстары жүрүп атат. Ошол сыяктуу азыр эми бир канча жалпы 7-8 тармакта иш алып барып келатабыз. Негизи азыр бизде ошо китеп эмес эле смартфонго өтүп кеттик баарыбыз элечи. Ал тургай даже мектеп программасында эле бизге кереги жок, мектепте кереги жок эле нерселерди бизге үйрөтүп атат дегенде жаштар жок эмес да. Анан бул дагы бир чоң көйгөйдү толуктайт. Бунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Бүгүнкү күндө жаштардын баягы билимден эмес эме болгон, андай башкача көз карашта. Буга эми көп себептер бар. Эми анын баягы ар бир доордо мисалы үчүн жаңы телефон баягыдай беркинде карагай менен зымдар эме кылып, беркинде телефон чыкканда деле бир кезде бир ошондой болгондой, жаңы поезд чыкканда деле адамдарда ушундай неме болгон дейт да, кандай десем, жаңы нерсе келгенге адамдарда такыр башкача бир кабыл алуу, ошого көнүү деген нерсе болгон дейт да. Анын сыртында азыр интернет келди. Бул менен азыр биз интернетти четке кагып же телефондон ыргытып албайбыз, смартфондорду. Болгон аны туура пайдаланганды жана ар бирин өзүнүн ордуна коюп, ар бирин өзүнүн максатына пайдаланганды үйрөтүшүбүз керек да. Анан бүгүнкү күндө ушу телефон, интернет азыр көп жерлерге барып атабыз, мындай проблемалар аябай көбөйгөн да. Көзсүздөн кете башташкан, кичинекей балдардын тили кечиге башташкан деген сыяктуу көп маселелер бар. Анын баардыгын эми ошол өзүнүн максатында пайдаланып, мунун туура маалыматты алууну үйрөнүшүбүз керек.
анан өз учурунда китеп окууну да үйрөтүшүбүз керек да, анан ошондо ордуна келет деп ойлойм. Батырбек, айтсаң сен өзүң негизи эле бир адамдан бир китеп долбооруна качан кошулуп баштадың, буга чейин эмне менен алектенчү элең, бул долбоор сага эмнелерди бере алды? Рахмат. Мен эң алгачкы жолу бул долбоор жөнүндө 2019-жыл болуш керек уккам. Жаңы башталып аткан учурларда. Бирок сырттан күзөтүп жүрчүмүн. Анан жигердүү ушул жылдын январь айынан баштап катыша баштадым. Мен бул жактан эмнелерди, аябай көп нерселерди алдым десем болот. Агайларды жана билим жана оошат, анан жугушат деп коет экен го. Агайлардын жанынан жүрүп, агайлардай сүйлөгөндү, адабий тилдин нормасында сүйлөгөн, жакшы адаттарды, сыпаттарды, жаңы тааныштарды, досторду таап алдым. Китеп окууну негизи мен биринчи баштап укканда эле 2019-жылы баштагам. Учурда адатка айланып калды. Күн сайын жана эртең менен туруп телефон карабадым, же бүгүн WhatsAppка кирбедим, Instagramга кирбедим деген сыяктуу, бүгүн китеп окубай калдым го, же бүгүн аз эле окубадым го деген сезимдер пайда болуп баштады. Анан сен буга чейин эле китеп окуп, китепке кызыкчу элең, же ушул долбоордон кийин гана кызыгып калдыңбы? Негизи мен китеп окууга кызыгуум 11-класска келгенде, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо учурунда китеп окуу деген зарылдык бар экен деп бир нече китеп окуп баштаганда башталган. Анан бул долбоор менен бекемделди дагы китептин пайдаларын көрдүм десем болот. Сен өзүң айылыңа да бул долбоор барганбы? Менин айылымда азырынча бул долбоор китепкана жаңылай элек, себеби биздин китепкананы ага чейин бир аз жаңы китептер менен толтуруп, жаңы китеп бөлмөсүн ачкан болчук. Ошондуктан бул долбоор алкагында ачылган жок. Бирок китеп сынактары, башка иш-чаралары барып атат байма-бай. Рахмат. Айтсаңыз, китепкөй алатоо деп, ошо пикеттин эмеспиз, китептин аянты да кылабыз деп калдыңыз. Бул багытта иштер дагы деле уланып атабы? Китепкөй алатоо деп ошол 2019-жылдын жайында болсо керек, ошондо башталган. Анан Талды Муратбеков досубуз негиздеп, анан ал жакта дээрлик 3 ай, 4 ай баягы чет элден келген туристтер болот, айылдан келген коноктор болот. Эми бизде Бишкекти көрсөтөм десең эле дароо алат аянтын алып келесиң да, биздин жүзүбүз деп. Анан ал жакта баягы эме мусор ыргытканы бар, тиги түкүргөнү бар дегендей. Анан ошонун баардыгын баягы элдерде жакшы бир көз караш калыптансын деп, андан сырткары китеп окууга бир пропаганда болсун деп ошол жерде баштаганбыз. 2 жылда катар уланды, анан пандемия учурунда токтоп калдык. Анан кышкысын күн сууктаганда башка берки эмелерде, китепканаларда, башка жерлерде өткөргөнгө туура келди. Анан эми уже быйыл ушу жайдан баштап, мына азыр Батырбектерде өзүнүн группалаштары болуп, анан жалпы биздин волонтерлор болуп, Кудай буюрса жакында алат аянтын элеген табыз да буюрса. Пикеттин эмес, китептин аянтын курабыз деп. Жогоруда айтып койгонбуз, китеп той деп дагы биз башка ресторандарда китеп той өткөрүп атабыз деп. Ал мисалы биздин кадимки кыргыз тойлоруна салыштырмалуу эмнеси менен айырмаланат? Анын көп жагы бар. Биз үчүн эң эффективдүү болгону кыргыз жалпы баарыбызды бир тренингден же бизнес семинардан же бир атайын марафондордон баардыгын менен жолугуш кыйын. Бирок кыргыздардын баардыгы кайсыл жакка барат деп турган болсок, ресторанда жолугат экенбиз да, чоңу дагы, кичинеси да баардыгы. Анан ошол нерсени эске алып эме кылганбыз. Анан мунун өзгөчөлүгү өзгөчө эле, себеби жаңы келген кишилер аябай эле таң калышат да. Кадимкидей ресторандагыдай той болот, эме баягыдай эле той болот, кадимки адаттагыдай. Анан ал жерде ыры болот, төкмакындар келишет, тамак ашы болот, бирок баягы эме ысырап болбойт да, тамак ашы болот. Анан ал жерде эң негизги нерсе сүйлөнгөн сөздөр дагы, жасалган иштер дагы, баардык чакырыктар баардыгы интеллектуалдык, анан китеп окууну даңазалоо багытындагы иштер болот да. Анан аябай эффективдүү болуп, азыр баардык райондор, жерлер кызыгып, азыр 18-чи китеп той өтүп келди, жакында эле Карагулжада. Нуржигит Кадырбеков агайыбыздын району, ошол жакта чоң бир китеп окуу эмеси болду. Конкурс болуп 800 адам катышкан экен. Эң алды окуучу Дубайга, бир мугалим Түркияга жолдомо алып, чоң белектерди алып, анан ошондо конкурстун жыйынтыгы, анан китеп той иш-чарасы болду да. Сиздер ошо айыл жергелерине, ошо элет жергесине айтып атасыздар, негизи ошо өзүңүз айткандай, өзүңүздүн айылыңыздан Кош төбөдөн баштагансыздар. Анан
башка айылдарга дагы, башка облустарга да барып ачып атасыздар. Канчалык эме бере аласыздар сиздер? Баары ошо 100% айта аласызбы? Баары ошол ачкан айылда баары китеп окуп кете алат, ошол китепкана иштеп кетет деп. Себеби менин айылымда деле ачылган, бирок ошол боюнча эле башында окуп башташкан, азыр андай деле жок да. Бул баягы кандай десем, бардык иштин баягы эмеси болот экен. Баягы жакшы артыкчылыктары, кээде кемчиликтери болуп турат. Анан азыр болсо Кыргызстан боюнча 300гө жакын болуп калды китепканалардын ачылган жерлер, аскердик бөлүктөр, медреселерде, балдар карылар үйүндө, мектептерде боло туруп 300гө жакын ачылды. Дээрлик бир 180 миңдей китеп барды да. Анан чоң, бул эми чоң көрсөткүч, Кудайга шүгүр. Анан баягы иштин азыр жыйынтык боюнча, результат боюнча айта турган болсок, бизде мамлекеттегидей биздин баягы кызматкерлерибиз жок да. Мисалы үчүн ошол китепканачынын эмеси бизге карабайт дегенде, ал министрликке карайт, башка бир жооптуу адамдар эме. Бизде болсо ар бир жердин өзүнүн чыган волонтерлору, ыктыярчылары, ошол айылдын кулундары чыгып, менин айылыма мындай кылам деп, айрым учурларда кээ бир китепканаларда окуучулар ошону карайт экен да, эртеден кечке карашып, келгендерде китептерди беришип, кайра жыйнап алышып, конкурстарды уюштуруп дегенде. Анан кайсыл жерде жаштардын аракети күчтүү болсо, балким китепканачысы ушул жерде мугалимдердин аракети күчтүү болсо, ушул жерде иш аябай жүрүп атат да. Анан айрым учурларда ошондой китеп окууда баягы алсырап калган жерлер дагы бар. Анан бизде болсо эми баягы жаңы долбоор жаңы башталгандык себептен бул жагынан китеп тойго, бул жагынан тиги марафонго, бул жагынан тиге буга деп чуркап жүрүп, бардыгын контроль алганга жетчү элекпиз азырынча. Бирок алдыда эми буюрса системаларды түзүп чыктык. Атайын эме буюрса ошо ачылган жерлердин бардыгын жылына 2 жолу кыдырмай, аларга тапшырмаларды бермей, китепканачылардын конференциялары болот, Кудай буюрса, ыктыярчылардын конференциялары болот. Ошентип иштин эффективдүүлүгүнө эмиден киришип келаткан жайыбыз бар да. Анан негизи эле бизде сөз бар, бир нерсени баштаса эле акча маселесине такалат. Анан ушул бир адамдан бир китеп долбоорунда эле айткандар бар да, бул дагы өзүнчө бир бизнес дегенчи. Ушуга кандай жооп бересиз? Китептерди сатып алып атышат башка жактан, анан кайра тияка берип атышат. Бул дагы бир бизнес. Балким өздөрүнүн чөнтөгүнө түшүп атат дегендер да бар да. Балким ошондой күмөн санаандар болушу мүмкүн. Бирок Батырбек билет, биз азыр долбоорду баштагандан бери машина деле ала элекпиз да, Батыр. Долбоордон чындап айтканда биздин чөнтөгүбүзгө бир дагы сом түшкөн эмес. Жеке өзүбүздүн эмебизге. Ошол жердеги ыктыярчылар дейбизби, ким уюштурса бирөөнүн да чөнтөгүнө бир сом түшкөн эмес. Балким алып эмес, муну баягы бир бизнестин көз карашы менен кыла турган иш эмес да. Себеби элестетиңиз, ар бир айылдагыларды тыкылдатып, эшигин тыкылдатып, китеп бериңиздер, акча бериңиздер, элибизди окуталы, конкурс уюштуралы деген бул бизнесмендин дагы же бир саясатчынын дагы мындай көз карашына туура келбей турган нерсе. Бул баягы мекенге болгон, элге болгон сүйүү, китепке болгон сүйүү менен жаралат да. Анан азыр мисалы дээрлик жеткен китептердин наркын эсептей турган болсок, бир 40 миллион сомдун тегерегиндеги каражатка жеткен экен да. Бүт конкурстарда кошкондо андан да көп да, бирок ошонун ичинен бизге бир дагы нерсе эме кылган эмес, акчалай пайда түшкөн эмес, бирок бизде чоң пайда түштү. Ал эмне элдин батасы, биздин дагы көз караштарыбыз калыптанып калган, ошол жерде тажрыйба биз үчүн чоң нерсе болот. Ал ар дайым акчадан, балким бийликтен дагы кымбат турат да. Бирок биздин статистикада окулган китептер же ошо библиотекалардан сатылган китептердин көбү жана Баятам, Кедеятам же кантип айысам болот, кантип акчаны туура колдонуш керек деген китептер көп өтөт, анан көп окулат дейт да. Сиздердин көз караштарыңызда азыр кайсы китеп көп окулуп жатат? Батырбек айтып берчи. Биздин Сен өзүң кайсы китептерди окуп атасың көбүнчө? Мен азыр байкап баштадым, досторум менен баштаган. Бирок сиз айткандай чындыгында эң биринчи баштап атканда көпчүлүктүн кызыгуусу ушул мисалы кантип мотивациялык китептер же болбосо финансылык грамотность деген сыяктуу китептерден башташат экен. Бирок бир аз такшалып калгандан кийин сөзсүз түрдө адабий чыгармага кайра кайта баштайт экен да. Мен өзүмдөн да байкап атам, акыркы учурларда адабий чыгарма окусам мындай жагымдуураак сезилип атат да. Анан эми мотивациялык китептер мондай окшош эле болуп калды да. Жана математиканы ачсаң ичи эсеп го, ошол сыяктуу анча-мынча ачып барактап турсаң болот. Бирок дайымый окуганга жараксыз китептей сезилип калды. Анан ошондуктан жана китеп менен иштеп атасыздарбы деген суроого да бир аз толуктап кетпеймби агайга. Ондай болот да, бизде ар айылдан өздөрү демилгелеп чыгып атышпайбы? Анан акчаларын өздөрү чогултуп келет. Биз бул жактан жардам берсек,
мисалы арзаныраак жерге алып барып жардамдашып коюшубуз мүмкүн. Калгандарын өздөрү сатып алышып, өздөрү көзөмөлдөшүп атат да ар бир айылданчы. Мисалы алардын акчасын бизге салгыла, биз китеп сатып беребиз же бизден китеп алгыла деген мажбурлоо жок. Балким кээ бир учурлар болуп атат, өздөрү басмакана менен сүйлөшүп китептерди алган, ушул сыяктуу. Негизи сиздер ошо биздин жаштарга же окуучуларга кайсы китепти окуу биринчи кезекте деп кеңеш бермекчисиз? Өзүңүздүн айта кетсеңиздер. Бул китептерден азыр могу китепти ала келдим. Океандан бир тамчы өрнөктү өзүбүздөн издейли деп. Арген Дүйшөбеков деген инибиз бар. Мыкты, өзү IT тармагында мугалим. Анан ушул китепти жазып чыгыптыр. Дээрлик буга бир 3-4 жыл даярдандым дейт да. Анан бул жакта мисалы өрнөктү өзүбүздөн издейли. Азыр биз Илон Маск айтабыз, Стив Джобс айтабыз, жөнөкөй көп эмелерди айтабыз го. Ошол сыяктуу эле биздин өзүбүздөн ошо могул жерде азыркы тирүү легендалар бар го. Биздин олимпиаданын чемпиондору кирген экен, биздин эл артисттери кирген экен, биздин агайлар, Сулайман Рыспаев агайыбызга окшош профессорлор кирген экен. Ошонун баардыгын жыйнап жаштарга өздөрүнүн насааттарын чогулткан экен да. Бул кандай сонун керемет китеп. Балким биз америкалык бирөөнүн мотивациясы бизге таасир этпеши мүмкүн, бирок бул инсандардыкы бул жерде кой кайтаргандан бери, кыйналгандан бери ийгиликке жеткендин баардыгы жазылган да. Ушул сыяктуу китеп сунуштамакмын. Андан сырткары Батырбек айтып мотивациялык китептер депчи. Ал керек, финанс сабаттуулугу да керек. Бирок бизге эң алгач адамдын көкүрөгү тоймоюнча кыйын экен да. Мисалы жалаң эле мотивация акча жөнүндө китептерди барактап, шатыратып, жаттап, конспект кылып бергениң менен эртең мисалы дароо эле акча келе калбайт да алчы. Ага чейин адамдар менен тил табыш керек, проблемалар болот, ийгиликтер болот. Балким бир убакта бир дүң этип ийгиликке жетип кетсең, анын да эмоциясын кармаш керек, жок болуп кетпеш керек дегенде. Анан эң алгач колдон келсе баягы жеңилирээк, анан адабий китептерден башташ керек деп ойлойм да. Адамдын баягы жан дүйнөсү, руху эме кылгандан кийин анан калган баягы турмуштун көйгөйү болобу, ийгиликке жетүү болобу, чалынып туруу болобу, анын баардыгын не кылат, анын баардыгын көтөрө алат, анан калганы жеңил кетет дегендейчи. Анан дагы бир нерсени айтат элем ата энелерге, анан окуучуларга. Мисалы китеп окуйт десе эле, бул дагы китеп, бул дагы китеп деп туруп каалаган китепти ала бербеш керек да. Мисалы бир 9-класс бала бар, ал өмүрүндө китеп окуган эмес. Ага Лев Толстойдун бир мынандай болгон томун алып барып туруп, мону оку деп отургузуп койсоң үйгө камап. Ал жаңы төрөлгөн балага быламык эмес, дароо 5 бармакты же этти оозуна соондуруп ийгендей болот да. Аны аш кылыш керек. Ошон үчүн эң алгач балким мотивациялык деле, адабий китептер деле болсун, эң алгач баягы жеңил мындай өзүнүн табитине жараша тандап бериш керек. Андан кийин китептин кадырын түшүнгөндөн кийин анан калган китептер оңой болуп кете берет. Сен дагы өзүң кайсы китепти окугула деп сунуштамаксың? Анан азыр айта кетейин, Батырбек жөнүндө Батырбек эме өзү ошо ОРТдан эң жогорку алтынга бир аз жетпей калган. Өзү Сузакта айылда эле чоңойгон бала, анан китепти көп окуган. Анан медициналык академияда дарылоо факультетте окуп, лечебный факультетте, бюджетте эми ал жакта көп адамдардын кыялы да. Ошол жерде окуп, билим алып, анан өзгөчөлүгү ошол жерде 2 жыл окуп, анан бирок менин кесибим медицина эмес экен, мен билим беришим керек экен деп азыр педагогикалык факультетке кызыгы которулган кези да. Анан Батырбек дагы да изденип атат. Батырбек оюңду айтып көр. Менин оюм боюнча агай айтканга эле кошулам. Адабий чыгармалардан башташ керек экен. Менин оюмча финансылык грамотность ал китептерде жакшы, бирок эң алгач адабий чыгармадан баштаган туура окшойт го деп ойлойм. Анан аны дагы эң алгач кыргыздын жазуучуларынан баштасак аябай сонун болот эле деп эсептейм. Мисалы Жетилген курак же болбосо үркүн тууралуу жазылган чыгармалар бар жазуучуларыбыздын. Анан аябай эле мындай оор китеп окуйм же болбосо киришип окуйм десе, мисалы Сынган кылыч аябай сонун чыгармалар да. Ага бирок бир аз даярдык менен окуй албасаң толук түшүнө албайсың. Маркумдар үнү, мисалы түштүк тараптын диалектисине бир аз жазылган мындай жеңил келчү китеп. Мага аябай жаккан, эң жакшы көргөн китебим деп эсептейм Маркумдар үнү. Жана окуганда сериал көрөсүз го. Ошондой эле сезим калганда күндө 50 барактан окусаң баягы бир сериясын көрүп коюп, эртең эмне болот экен, кийинки сериясында эмне болот экен деген сыяктуу. Дагы ошо бир адамдан бир китеп долбоорунан тышкары, негизи китептен тышкары дагы кандай иштерди алдыда пландап жатасыздар? Долбоордон сырткары өткөндө Китеп той деген интеллектуалдык иш-чарабыз болду Бишкек шаарында. Дээрлик бир 600 адам келип катышты окшойт. Анан ошол жака азыр 3,5 жылдын ичинде биз эмнеге жетиштик. Анан алдыда баягы элдин батасы болду, жакшы кыял максаттар болду. Чындап эле жаштар өзүбүз адам өзгөрсө, алам өзгөрөт экен дегенге ишенип, анан Кудай буйрса мындай чоң пландарды коркпостон койдук. Ошого бир 15 эмеден бөлүктөн турган эмебиз бар. Биздин миссиябыз, стратегиябыз дегендерди иштеп чыгып, анан элге презентация кылып бердик да. Анан анын ичинде эми көптөгөн нерселер камтылды.
айтылды дегенде, анан азыр болсо ошол көп тармакта жакында ошо Китепкөй Москва деп биздин ыктыярчыларыбыз Россияда бир кеңсе алышып ошол жерден атайын. Россияда көп жаштарыбыз бар да, Москвада. Москвадагылардын баарын чогултуп күндө bir 300 адам катышып, эмесине айына 2 жолу интеллектуалдык оюндар, китеп талкуулар уюштурулуп атат. Анан жакында Кудай буйрса агайларыбызды, устаздарды алып, буйрса Москвага жөнөйбүз деген план болуп атат. Андан сырткары ошо чет өлкөдөгү мекендештер менен да кызматташабыз. Андан кийин Дубайдан эме кылып атышат, долбоорду уюштуралы, иш-чараларды уюштуралы деп, анан бүт дүйнө жүзүнө тарайлы деген кичинекей өзүбүз бир китеп окуйлу, бирөөгө бир китеп берели, бирөөнүн бир китеп окушуна себепчи бололу. Анан баарыбыз чогултуруп китеп кана куралы, анан өзүбүз өнүгөлү дагы дүйнөгө, аламга жакшылык иш тараталы деген сыяктуу бир чоң максатыбыз бар да. Анан баягы эме деп койгонбуз. Бактылуу муун, алтын доорду курабыз деген бир чоң план, эме мындай өзүбүздүн лозунгубуз бар да. Анан ошого жетели дегенде көп пландарыбыз бар, эми айтып отурушта көп, бирок алдыда чоң пландар койгонбуз да. Негизи эле ошо Кыргызстанда бир нерсени башташ үчүн баягы акча, каражат маселе болуп жаралат да. Сиздерде каражат маселесин ким чечет? Ушуну көпчүлүгү сурашат. Кандай деп, негизи мен айтат элем, негизи каражат эң башкы маселе эмес деп ойлойм да. Каражат аябай зарыл нерсе, бирок башкы маселе эмес. Эң негизгиси идея болуш керек деп айтат элем. Анан анткени эгерде каражат бардыгын чече турган болсо, учурда миллионерлер, миллиардерлер көп. Дүйнөдө дагы, Кыргызстанда дагы. Ошол инсандардын баардыгы чечип коймок болсо керек деп ойлойм да, биз жөн эле жүрсөк керек деп. Анан биринчи идея болсо, анан калганы табылат экен. Анан азыр негизгиси бул биздин долбоордун өзгөчөлүгү ушул болуп атат. Чет өлкөлүк бир дагы фонддон же уюмдан каражат сурабастан, өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы деп азыр анан бир чоң миллионердин акчасы менен эмес, же болбосо бир чоң ишкердин акчасы менен эмес, бул ар бир элдин, ар бир кыргызстандыктын ар биринин чөнтөгүнөн 100 сомдон болсо да, 50 сомдон болсо дагы ал өзү үчүн да. Ошону салым кошконго себеби дайыма эме кылган, кандай десем, биз билимге бир аз акчаны, бир аз убакытты коротпосок, мунун кадырын да билбейт экенбиз да. Бир адамдын мектептин эффективдүүлүгү да ошол, өзүнүн айылына китепкана ачса, алар өздөрү чыгарышат, өздөрү уюштурушат дегендейчи. Ошон үчүн баалуу болот да. Анан биздин каражаттар дагы ошол эмеден, ар бир айылдын өзүнүн атуулдары, тургундары, анан биякта волонтерлор болсо, өздөрүбүздүн акцияларыбыз бар. Курутой деген өндүрүш бар, куруттарды чыгарып саткан. Андан сырткары анан бизге баягы атын атабаган агалар, энелер, эжелер, байкелер бар. Өздөрү ошо иш-чарага жараша каражаттарын сунушуп, өздөрүнүн жардамдарын көрсөтүп турушат да. Анан айтсаңыз, сиз Жебетти, Дубанга барып, мисалы бир күнү Ошто, бир күнү Көлдө болуп атасыз, жаштар менен жолугушуп атасыз. Өзүңүз байкадыңызбы, ошо биздин жаштардын, биздин окуучулардын көйгөйү эмнеде экенин? Бизде азыр жаштарда, биздин жаштардагыдай потенциал билбейм, башка жакта барбы жокпу билбейм. Анткени элестетиңиз, бир эле биринчи курстун студенти, бир эле кыз ыйлап жүрүп, максатыма жетем деп жүрүп, бир айылда жалгыз жапжаңы 1000 китеп чогултуп, китепкана ачкан учурлар болду, китепкана жаңылаган учурлар. Ал сыяктуу эле бир 2-3 курс балдар болот. Өздөрү ач калса, кеч калса дагы тети машинадан алып, Алайкууга чейин, тети чек арада, Тажикстан менен чек арада Лейлеке чейин китептерди баягы немеге, баягы товар жүктөгөн фураларга чейин салып 35 000 китеп жеткирген учурлар болду. Андай жаштарды дүйнөдөн кайсы жерден тапса болот билбейм. Бирок биздин жаштарга эң чоң нерсе багыт керек да. Азыр аябай жакшы балдар бар, аябай сонун кыздар бар, айылдан келишет. Бирок алардын баягы чөйрө анан багыт деген нерсе да. Мисалы жаштарыбызга келгенде, мисалы алардын күчү ашып ташып турат. Айылда окуучулар дагы, жет областта жаштар дагы күч ашып ташып турат. Эмне эле кылайын деп турат да. А бирок ошолорго биз багыт берип жете албай атабыз да, багыт берип. Кел, сен Батырбек, мисалы жаңы келдиң Бишкекке. Бишкекке келгенде бул чөйрөгө кошул, колуңа бул китепти карма, сүйлөгөндө бул сөздү сүйлө деп мындай багыт эле берип койсо, биздин жаштар чындап эле бир кереметти жаратып, өлкөбүздүн бир чоң келечегин кура турган жаштар бар да. Анан эң башкы ошо багыт, билим зарыл болуп турат да. Биздин көйгөй деп айтпайм, бирок зарыл нерсе ошол болуп атат да. Эфирдин аягында өзүңүздүн багытыңызды, жаштарга болгон, окуучуларга болгон кеңешиңизди бере кетсеңиз. Адамды, жаштарга айтарым, досторго, туугандарга айтарым, адамды биз айтабыз го, адамдын мээси башкарат, акылы башкарат, анан жүрөгү башкарат деп көп мындай нерселерди айтабыз. Бирок
адамдын баардыгында акыл бар экен, негизи мээ бар экен. Мээ ашып кетсе ошо 1 килограммдын тегерегинде. Айрымдардыкы мээси чоңураак болсо 1,5 килограммга чейин барат. Калгандыкы 1 килограмм тегерегинде. Ушундай эле мээ баарыбызда бар, туура. Баарыбызда баш бар. Бирок адамды башкарып тура турган, адамды ары же бери багыттай турган, ийгиликке жеткире турган ал мээ эмес, мээнин ичиндеги маалымат экен да. Ким көбүрөөк китеп окуса, ким көбүрөөк жакшы маалымат билсе, ошол ийгиликти көбүрөөк жаратылат экен да, чоң нерсеге ошол жетишет экен. Ошон үчүн айтарым, ашказанды толтуруп атабыз, бирок башказанды толтуруш керек. Башказанды ошо жакшы маалыматка, билимге толтура турган болсок, бизде мисалы үчүн кумтөр биздин бир чоң байлыгыбыз го. Бирок бир адамдын акылы кумтөрдөн да 10 эсе келе турган чоң байлык бар да. Ошон үчүн жаштарга, досторго айтарым, жакшы чөйрө тандагыла, мыкты адамдар кошулгула, ошолордун эмеси жугат. Андан кийин сөзсүз түрдө китеп окугула деп айтат элем да. Китепти көп окуй турган болсок, адам жашоодо ийгиликке жетише алабыз, өлкөбүзгө да кызмат кылабыз, бардык нерсенин кадырына жетебиз деген оюбуз бар. Сен да өзүңдүн сунушуңду окуучуларга болгон кеп кеңешиңди айта кетсең. Мен жалпы эле досторго, студенттерге, окуучуларга менин сунушум китеп окуңуздар. Бул жалпы республикалык тестирлөөгө даярданганда кандай сынакка даярдансаңыз деле, ал сынактарга тиешеси жок китеп окусаңыз деле, баары бир өзүнүн пайдасын берет экен. Китеп окуңуздар дейм. Анан жакшы чөйрө тандаш керек. Жакшы чөйрөнү каяктан табам десеңиздер, бир адамдан бир китеп долбооруна кошулуңуздар. Чоң рахмат биздин эфирге келип бергениңиздерге, алда дагы иштериңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү эфирибиздин коноктору бир адамдан бир китеп долбоорунун негиздөөчүсү Бакай Акылбеков жана ушул багытта ыктыярчы Батырбек Асанов болду. Албетте китеп билим булагы дегендей эле ар дайым китепке жакын болуп, убактыбызды текке кетирбей китептерди көп окусак, ошондо гана биздин арабыздан мыкты, кесипкөй, эл керегине жараган инсандар чыкмак. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова болдум. Саламат калыңыздар.